Мына ушинтип убакыттын өтүшү менен чыгармадагы дарыянын аккан агымы сыяктуу улам жаңырып турат эт. Мына ушундай жагымдуу чыгарма сиздер үчүн болду. Албетте кайрадан сапарыбызды улантабыз. Себеп дегенде бүгүн бизде аябай таланттуу агаларыбыз, таланттуу мырзалар бүгүн таң шоуда конокто. Ал конокторубуз Түйүнчөк программасында өз өнөрлөрүн сиздерге көрсөтүшөт жана акыркы жаңылыктары тууралуу биз менен бөлүшөм деп турган кезде. Бардыңыздар тааныгандай эле, бардыңыздар билгендей эле, эң алгачкы коногубузду чакырып алалы. Токтобек Асаналиев. Элибизде мынакей элибизге белгилүү таланттуу агаларыбыздын бири бүгүн таң шоуда конокто. Жана экинчи коногубуз Акбар Сүйүнбаев агабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Таң шоуда сиздерди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Жана ошондой эле биздерди көрүүчүлөрдү аябай сүйүнүп аткан кез болуш керек. Мына бүгүн сиздер келип, бүгүнкү таңды биз менен тосуп атканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Жаңылыктар, таңкы маанайыңыздар кандай? Сон маанайыз. Жакшы. Жакшы. Келсем Акбар кофе ичип отурду, жакшы болуш керек. Токтобек байкеники кичине жакшы толугу менен болбой жетсе керек да. Жакшы эле түнү менен, күнү менен кичине иштеп жүрөсүз. Элдер кечке качка барат, кечке качка баратабыз жумуштарда. Ооба, аны байкап турабыз. Кичине маалыматыбыз бар. Ошол жөнүндө толуктан. Биринчи, экинчи майда болсо эртең өчүгүндө кыскача айтканда ошол кылым жүзү деген бир чоң программадагы концертибизди даярдап, эталон концерт деп атабыз. Ошол алдыга койгон максатыбызды ишке ашырыш үчүн бир туугандар менен, актерлор менен, ырчылар менен, бийчилер менен керек болсо ошол Алтынбек Максут төбөсүнүн башында турган нерселик кылып, түнкү 12-1 чейин иштеп атабыз. Балдардын баарын көздөрү кысар эртеңден тура албай, азыр да ошол уйку соонун арасында турабыз. Баягы элге айтат эмеспи, элибиз айтат эмеспи? Кызара өтсөң, кызара жотосун дейби, кандай бир ошол кылсаган эмгекти акыбетин кайта турган күнү болот экен да. Анан эми айтат элем, ошол күн түн эмгек кылып атабыз. Мурунку концертте дагы жакшы ийгиликтерди жаратып, көрүүчүлөрдүн арасында дагы концерт коюучулардын арасында дагы жаңылык болгон да. Анткени ошондон кийин эле менин концертимден кийин элдин баары баягы ата-бабадан калган баягы малакайларды кийип, калпактарды кийип, ошол жабылган чапандарды кийип, бүт бар клиптин баары ошондой болуп калды, концерттин баары ошондой болуп калды. Таасири тийди да. Андан эми жаштарга таасири тийип аткандан кийин сакалдуулар дагы бир башка бир бурулушту кылалы деп, Кудай өтсө жаңы концерт уюштуруп атабыз. Баарыңызды ошол жактан күтөбүз. Мына ошол концертти эсиңиздерге салып өтөлү. Бир гана Токтобек Асаналиев өзү эле сахнага чыгып ырдабастан 200 адамдын катышуусунда болуп жаткан кезде. 200 адамдын курамында кимдер бар? Эми ал кичине сыр болуп турсун. Чын айткандачы, режиссерубуз министр болгондон кийин калгандары жакшы кишилер болуш керек деп ойлойм. Анткени чоң ырчылар бар, опернерлер бар. Атага чыккан профессионал группалар бар, профессионал театрдын актерлору бар, ачык айткандачы. Элге атага чыккан мен деген жашырчылар бар. Анан келечекти көп үмүттөндүргөн, мен айта кетейин, өзүм ушул консерваторияда сабак берем, ошол студенттердин баарын кошконбуз. Анткени булар дагы жашоодо опыт алып, келечекке болгон кадамын ушул кылым жүзү деген чоң бир проекттен баштадык эле деп айта жүрсүн деп, студенттердин баарын кошуп атабыз да. Ошол концерттин аты эмне себептен кылым жүзү? Анткени биз үркүндөн баштап азыркы убакка чейинки 4 мезгилди чоң доорду камтыган бир эталон концерт коюп атабыз да. Кылым бир кылым болгон. Министрликтин жардамы менен, министрликтин колдоосу менен, жардамы менен, министрдин өзүнүн жардамы менен. Анан кылым деген 100 жыл, кылым жүзү деген 100түн үйүсүн алып койсоңуз дагы 100. Ушун 200 жыл болуп калат, туурабы? Биз бир кылымды бүтүп, экинчи кылымга аттанып атабыз деген дагы бир мааниси бар. Андан кийин ушул кыргыз келген заманда жашаган, кыргыз байгерчилик бапыраган заманда жашаган, башына күн түшүп, энелердин көз жашынын ордуна кан агып ыйлаган күндөр болгон. Ошолордун баарын чагылдырып бере турган убакыт келди. Жакшы. А сиз болсо гастролдоп келдиңиз. Биз болсо, биз да жок. Булар гастролдор Калашкада. Биз да кылым жүзү болуп атат, бизде да кылым жүзү болуп. Концерт коюп келип, жакшы. Элдер жакшы тозу алышты. Сон Нарынды кыдырып келдиңиз экен? Нарынды кыдырып келдик. Азыр убакта да кыдырып жүрөбүз. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, бул конокторубуздун чакырганыбыздын себеби бар. Төмөндө атайын дайындалган материалдар бар экенин эсиңизге салып өтөлү. Анын баарын иш жүзүнө ашырабыз. Дагы бир нерсени айтып өтөлү.
Дагы 3-чү коногубуз келмегеле. Тилекке каршы билбейм, азыр уйкуга батып кеттиби, келбей калды, бирок ошончо дагы биз программабызды сиздер менен уланталы. Эми эң алгач эле бул эртең мененки программа адамдардын маанайын көтөрүүчү программа болгондуктан сиздин аткарууңузда чыгарма болсун. Андан кийин негизи конокторго айтабыз го, Бантур. Мындай биз дайындаган материал дегенде эле башкача болуп жүрөт. Сиздерден мындай го, бир аябай эл күтпөгөн бир программа жасайсың кегесте бияктан сиретке жасагала тигиндей мындай. Мен ушундай калып калганда эми мисалы толук киши мен шын айрылып кетип деп корком келсечи, так течисе кудай Эсинде. Эми урда педесе урда берип кутулам, эми урда жүргөндөр белеби. Эми баарыңыздарга жакшы таң каалап, кандай таң атса ошондой күн батат экен. Анан баягы кыргыздын жакшы ырларынан ырдап берели, эски ырларынан сиздер үчүн. Чоң рахмат. Кадимгидей энергия алдым. Кадимгидей энергия алдым. Мен да мындай эртең менен эрте туруулаганга да киши чынды. Уйкуган баганга сон жаным, сон. Сиз азаматсыз. Жакшы болду. Кечке ушундай ырдап жүрөбүз, эртең эрте менен мындай жандуу үйүн уксаң, кечке ошон кыңылдап жүрөсүң дейт. Биз ал сиздин аткарууңузда жандуу үйүндү 6 миллион калкка тараттык. Рахмат. Элестетиңиз, эми 6 миллион үйдө бардыгы улуу тунган баладай. Кудай берсе, жакшы көңүл менен эрте менен. Буйруса, эми биз программабызды баштай берели. Жана айтып өткөндөй эле. Төмөндө Токтогул Асаналиев агабыз айтып өттү, ушул кыргызча кийинип концерт бергенден соң керек болсо клиптерде, концерттерде да мына унутта калып калган кийимдерди кийип баштады депчи. Ансыгарындай биз билебиз, эми сиздер айылда өскөндөн кийин баягы эл арасында кыргызда мындай го, башка маанини, фразеологизм деп коебуз, башка маанини түшүндүргөн сөздү айтат, бирок айткан сөзү башкача да. Кыйытпа деп коет. Мына Кыйытып айтып. Ошонун баарын азырда биз сиздерге дайындап койгонбуз. Баарын болбосо да бир нечесин. Мындай да. Эсиңизге салып өтпөйлүбү? Керегем сага айтам, келин сендук деген баягы ошо да макал. Туптуура. Өткөн программабызда ошол жерде Алмаз Шардаев келбей калган кезде Азамат айтты эле. Жийде тиги Азамат сага айтам, Алмаз сендук деген депчи. Ошо да. Ансарында келиңиздер. Биз мына эң алгач ошол дайындап койгон материалга кезектеп берели. Аракет кылып көрүңүздөр, Кеттик анда, кесиптештерим бизге жардам бериңиздер. Бул сүрөттү эмнени түшүндүңүз? Эң алгач азыр сизден баштайлы. Кайсыл сөздүк? Эмне деген сөз? Мен эми Ушундай сөз бар да, койчал деген, ушундай да дегендей да. Мындай
татынакай сулуу такай кийген айым экен. Анан кийин тигинде чүлүктөп мурдан жетелеп алган турбайбы. Мурдан жетелеп алыптыр, ошо Тиги берген болсо уже подкаблукам эме кандек болуп калды да. Не болуп калды? Кандек. Бул киши эмес, бул кандек болуп калды. Колдон арасың колдон турпай. Бул эмне деген сөз? Бул жана жаман эркекти жакшы аял жакшы кылат деген сыяктуу. Жакшы аял жаман эркекти жок кылат да. Жакшы эркекти жаман кылат деген сөз го. Аха, түшүнүктүү. Же болбосо дагы вариант мындай жөнөкөй эле жалпак менен эле сүйлөйт экен да. Алганын Сиз макалдаштырып алган атасыз. соң сулуулугу не пайда дегендей. Сиз макалдаштырыңыз, жөнөкөй тил менен айткандачы. Баары. О, күйөөсүн Жетелеп алыптыр. Күйөөсү баш ийип калган турбайбы? Мойну сынып калыптыр деп. Ошол нерсе күйөөсүн мурдунан сүйрөгөн адам экен. Аял болсо эчтеке жараман эмес, аял барып түшүп түшөт деп. Деген сөз экен. Деген сөз. Жакшы. Эми экинчи сүрөткө кезекте берели. Ушул сөз жөнөкөй эле сөз да, бул макал эмес. Мен макалдаштырсаңыз да, бирок эл арасында айтылган сөз. Накыл кеп. Муну мурдун балта кеспек керек. Сиздин вариантыңыз, сиздикичи? Мурдун урайын деген. Сиз мурдун урайын деп айтасызбы? Мурдун урайын. Сиз көп айтасыз, ошону? Муну мурдун балта кеспектен дейт да. Тура. Мурдун балта кеспеген. Мурдун балта кеспеген адам турбайбы? Мен айтсаң дагы баягы урган жок да жүрө берет деген. Жаппай ошол мурдун балта. Жакшы. Ышкырык, эчки, Таш. Айдаганын 5 эшки ышкырыгын таштырат. Баракелде. Акбар байке ооба деп койду. Жок, айтпак Акбарды чанкел Акбарды айылды өскөндө. Буну айтайын дегенде агасына көз кысып койду телевизордо мынча анан мен айтып койдум. Биздин тартылган сөздүктөрдүн баарын таптыңыздар. Туура, үчүнчү вариант айдаганын 5 эчки ышкырыгын таш жарат. Мына бул сөз керек болсо ырда да камтылып келет, Тато улан агабыз ырдап жүрчү эле. Эми кезекте бешечки ышкырыгын таш жарат. Туп-туура. Ооба. Ондурлар эле чыккан. Эми кезекте кыскача түйүнчөк oyunu берели. Мына ушул таңшылоо программасында түйүнчөк oyunu бар. Ал түйүнчөктө сырлар катылган, ага жооптор табабыз. Бир нече көзүрмемден кийин жолугушабыз көрүүчү. Биз конокторубузга ошондо гана ушул жерде маани мазмунун жана эрежелерин түшүндүрүп беребиз. Эмне дейсиз? Угадай мелодия. Негизи Боя чедеспи? Түшүндүрө кетейин, бир сыйра алдын ала көрүүчүлөр албетте билет бул нерсени. Түйүнчөк oyunda аз кештешниктерге суроо катат. Ошол суроого так жооп берсеңиздер болот. Же болбосо так жооп жок болсо, кадимкидей мына ушул тамгалап жооп бересиздер. Бир тамга тапкандарга 5 балл, 2 тамга тапкандарга 10 балл, 3 балл таппай калсаңыздар кайрадан 5 балл алынат. Бүгүнкү коногуңар ортоң. Бүгүнкү коногубуз ортоңку коногубуз эле тилекке каршы келген жок. Мындай кылабыз. Макул, эки коногубуз менен эле улантабыз. Сиздер чыгармачыл инсандарсыздар, Айтпа чыккан. Ооба. Мындан тышкары чыгармачыл инсандар деп айтканынын себеби, чыгармачыл инсандар бир гана ырдап же болбосо клипке тартылып эле койбойт. Алардын эл билбеген да башка сырлары бар. Мисалга алсак, журналисттер эфирде эле сүйлөйт деген эле мындай элдин баягы оюнда болсо, көз карашында элдер көрүп эле жүрүп телевизордон ырдай албайт болуш керек деп ойлоп жүрсө эле бир күнү карасаң, укмуш ырдап кеткендер бар да. Ансыгандай сиздер дагы ушундай интеллектуалдык жактан өзүңүздөрдү текшерип, элге дагы сиздер аркылуу ушундай интеллектуалдык билим деңгээлин текшерүүгө жардам бересиздер. Көрөлү. Эмнени ойлонуп атасыз? Деңгээли чыгып калыптырбызбы? Жок, жөнөкөй эле. Мектептен жакшы окудуңбу? Ишенип коюңузма, ишенип коюңуз. Жакшы окуйсуң. Биз мисалы мектептен орус тилин жакшы окуган эмеспиз, ошон үчүн. Орус тили эмес? Кыргызча да. Сизде адабияттан барбы? Кыргыз тилинде. Ал сөздөр Тарыхтан бар. Ал сөздөр такыр мындай. Кабатыр болбой эле коюңуздар, таппай калам деп чисеп дегенде алдыда тамгалар турат, тамгалап берет, таап алабыз, Суроого көңүл буруңуздар эми. Ал нерсе өзара 11 бөлүккө бөлүнөт экен. 11 бөлүнүк, 20-жылында пайда болуп, маданият тармагында чоң таасирин тийгизген. Эң биринчи жолу байыркы Грецияда жана Римде абдан популярдуу болгондон соң башка жактарга дагы кеңири тараган экен. Биз ошондо эмне тууралуу сөз кылып жатабыз?
Могу 6 тамганын ичинде ошол барбы? 6 тамганын ичинде. Ушул сөздүк. Бул Кыргызстанда да бар, бизде да бар. Эң 20-кылымда пайда болгон экен, маданият тармагында чоң таасирин тийгизген. Жана ошондой эле 11 бөлүккө бөлүнөт экен эгерде көрсөм. Анан Грецияда, Римде эң биринчи жолу пайда болуп, андан кийин башка жакталарда бул сонун турбайбы деп алган экен да. Улулатып баштайлы, токтолуп беке келиң санда. М тамгасы. М тамгасы. М тамгасы. Сизде упай жок калды. М тамгасы жок. Сиз Мен Ф деп көргөн. Фдан баштайсыз. Сиз ойлонуп айтпайсызбы? Мен ойлонуп айткан болчумун, мейли анда Ф деп жок. Макул, F болсо F. Жок, мейли, жок жөн эле болот десеңиз. Жок, бул жерде негизи байкайм да, дайыма чакырбайт экен, ушундай конокко чакырганда мындай. Ойлонбойт да, турган жерден бар. Ф. А деп көрөлү мейли. А, А тамгасы. А тамгасын ачып көрүңүздөрчү. Баракелде, А тамгасы бар. Бар. О, 5 упай сизге. Азамат. 5 упай А тамгасы, бир эмес, экөө экен. Эмне сөздүк болушу мүмкүн? Сонда, баары сонун. Аны таптым, эми мындан ары деле таап коем деп. Онашкон 5 берем сизге. Бөлүшөбүз. Алам. Жардам берген болбойт. Бири-бирибизге жардам бербейбиз, макулбу? Кээ бир конокторубуз ушундай кыргызча керкесте ыкмаларды жиберет. Кайрадан мүмкүнчүлүк Акбарбек сизде бар? Менде бар экен, да бир тамга айтып коелу. Н. Н. Ны тамгасын тамгасы. айтсаңыздар. Сизде барбы? Нет дейт. 5 упайыңыз. Апе, ушун дагы кыскарып калабы айтса. 5 бал алабыз. Ай, силер шабашка алып Неде маданият адамдар бутунан тура албайт дейт. Токтой ага, кезек өзүңүздө А тамгалары табылды. Табылды. 11 бөлүккө бөлүнөт экен. Ошон бөлсө 11 бөлүккө бөлүнөт экен да. 20-кылымда пайда болгон маданият тармагында бул 11 бөлүккө кеңиретирде колдонулат. бөлүнбөйт, 11 бөлүккө бөлүп караганга болот да. 11 бөлүккө бөлүнөт экен дегендейчи. Мындай бөлүнөт эмес. Таптыңбы? Жок, сиз айтып көрүңүзчү бир тамганы. Сен айтпайсың ошо. Сиз Бул зат. Болду, башка биз маалыматты айтпай туралы. А тамгалары бар, бир эмес экөө. К. К тамгасы. Жаман болуп калдыңыз. К тамгасы. К тамгасын К тамгасы барбы? К. К тамгасы жок. Мен көрөйүн, Сиз Байкап көрүңүз анда кайрадан. Сиз айтыңызчы, эмнеге шыктуусуз? Ырдагандан башка дагы эмне кылабыз? Ырдагандан башка Сканер топтосуңбу? Иә. Сканер топту. Сканер кээде толтуруп. Ошо билип атат сен ошо. Окат кылбай ошо эс карап отурганыңды. Мен бир тамга айтып көрөйүн, Эң алгач мен азыр сурай берейинчи. Сиз дагы эмнеге шыктуусуз? Ошону айтайын деп атам ошо. Ошону айтайын. Ырдагандан башкабы? Ырдагандан башка. Чыгармачылыкта эле. Билбейм, дагы кандай шыгыңыз бар Андан негизи сырткары негизи жигитке жетимишин ыраазылык кылат дейт. Мисалы, жумуртка куурган билебиз. Жумуртка куурган, картошка куурган билем. Бүт эле. Бар. Дагы эмнеге өнөрдүсүз? Барын эле өнөрлүм. Жигитке 70 ыраазылык кылат дейт. Мисалы эмне ал айтыңыз? Ой соём, уй соём. Уй соём. Жаңы соёмду айтпаймынбы? Кандай эмес? Тоок соём. Жакшы, дагы. Обон жазам. Инструменттерден аккордеондо бир аз ойнойм. Андан тышкары гитара менен ырдап коем. Түшүнүктүү. Мына ошол айткан ушу маалыматтардын ичинен Токой экен үйрөтөм да. Токтой ага. Ушул айткан маалыматтардын ичинен сиз өзүңүз айттыңыз да. Ушул жердеги табыла турган жоопту айтып берди. Сизге дагы өзүңүз айттыңыз. Эми? Мындан аркысын эми ойлонуп туруңуз. Айтып көрбөймүнбү? Р тамгасын ачыңыз. Көрө. Р тамгасы. Р тамгасы бар.
Бул эмне деген сөз? Жакшы. Кайрадан азыр сизге 10 упай болду. Айтып берейинби же, сиз Сөзүн айтасыз? айткы. Жок, айтты. Гитара го. Гитара? Гитара. А эмнеге? Билбейм. Неге билбейсиз? Жакшы, гитара экен. Гитара. Мен комуш келди ойлоп турмун да. Жакшы, туп-туура, урматтуу Баракелде. Гитара. Гитара. Мен айтпадымбы? Ушул айткан жооңуздун ичинен сиз жоопту бердиңиз дароо эле деп. Сиз айттыңыз, аккордеонду ойнойм, гитарада ойнойм дедиңиз. Кой сойгонду билем дедиңиз. Уй эмес деп кайрадан кеттиңиз. Кайрадан кеттим. Жакшы. Сиз азыр 25 упайга ээ болдуңуз. Азыр бизде карамагыбызда дагы 10 мүнөт бар экен. 10 мүнөттүн ичинде сиз дагы жеңүүчү болуп, ушул күндүн эсебинен программада кайрадан жеңүүчү болуп кайтууга мүмкүндүгүңүз бар. Дагы ойнойсузбу? Ойнойсуз. Ойнойт анда. Кеттик, жыгылган оюнга тойбойт дейт. Экинчи оюнду баштайбыз. Баштайбыз анда экинчи бөлүм. Жыгылган күрөшкө тойбойт деп азыр кайрадан Токтогул Асаналиев агабызга жагып жаткан кези. Жана ошондой эле биз жеңүүчү болосуз деген үмүттөбүз. Макулбу? Буюрса, улам шыбырап коюп турайын. Шыбырап коюп турайын, жардам. Баштайбыз анда, кийинки суроону беребиз. Бул да грек тилинен алынган экен, урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанга жакындабайсаңыз, жакшы болот. Мындай да, биз Кыргызстанга жакындаган сөздөрдү катканбыз. Кыргыз эли бул байыртан бери эле ушундай кыргыз эли байыртан бери эле ушундай сөз менен эмес, көз менен билген адам да. Ал жакты суроолорду тез табат экен. Биз ошол себептен азыр башка багытта суроолорду берип жатабыз да. Бул эми гитараны билебиз да бардыгыбыз эле. Ойноп жүргөн турбайбы? Түшүнүктүү. Бул да грек тилинен алынган экен. Эң биринчи болуп байыркы Афинада пайда болгон дейт. Белгилүү окумуштуу Аристотель бул нерсе адамдардын кыял жоругун чагылдырып, кайра элге тартуулайт дегенди айткан экен. Ошондо эмне тууралуу сөз болуп турат? Бул мындай да, Кыргызстанда ушундай оюн камтылган программа болсо, сөз түрдө кыргыз тилинде болуш керек деп айтылат. Адам бир тил эмес, бир нече тилдерди билип, башка дагы нерселерди билсе, мына ошол адам эң билимдүү деп эсептелет эмеспи? Ошол себептен азыр ушул багытта суроо берип жатабыз. Бул сөз 7 тамгадан турат. Бул эмнеге тиешелүү сөз болот? Бул нерсе адамдын кыял жоругун чагылдырып, кайра элге тартуулайт деген. Деп Аристотель айткан экен. Грек тилинен алынганда бул кыргыздын накта кыргыз тилиндеги сөз эмес. Бирок кыргыз тилинде биз колдонобуз бул сөздү. Колдонуп жүрөбүз дайыма. Жашоодо. Бул адамдын кыял жоругун чагылдырып, кайра элге тартуулайт, э? Баштайлыбы? Баштады. Токтогул кезек сизге. Жеңди түрдү. Деп коелучу, мен элип турам. Тамгасы. Адан баштайт. Тамгасын ачсаңыз. Болот эми дагы. Тамгасы барбы? Айтпадым. Турабашым келип болот, сенчи негизи. Тамгасы. Тилекке каршы. Жакшы. Кайрадан кезек Акбар байке келиңиз. Мен Токтогул байкенин эмесинен ты деп көрөйүнчү. Ырымдаппы? Баштан басты. Деди аны мен ты деп. Сиз дагы кичине окшошойн деп атасызбы? Дурас. Макул, ушул тамга барбы? Т тамгасы барбы? Т. Т тамгасы. Бул жерде билесизби, мына ушул музыка айтып атат. Бири-бириңиздерди туурабаңыздар. Деп атат, Туурабаңыздар деп атат. Бир жол эме кылып атпайлы, кел сен ушул. Баштайлы. Окшойт, каттыраак таппасак болбойт экен. Алтынчы сезим Алдыңызда тамгалар турат. Бирден. Мен айтыңыз Токтогул, мен айтыңыз деп турат. Ошонун кайсынысын айтасыз? Начыңызчы. Тамгасы. Баракелде о тамгасы бар. Бир о бар экен мына. П. Ойлонбой берсиңиз. Тапкандай көрүнөт атат азыр. П, макул. П-ны ачыңыздарчы. П тамгасы. П. Барбы өзү? Мен айтпадым, ошон үчүн ойлонуу,
мындай ой жүгүртүп, анан караңызчы 5% бар эле анын нөлгө айланып кетти. Мына ушинтип банкрот кыласың да ошо. О тамгасы бар. О тамгасы бар. Сы деп көрөйүн мен да. Сы болушу мүмкүн. Сыдан баштайлы анда. Сы тамгасы барбы? Чоң атаң айтыппы? Мындай суроо берейинчи сиздерге. Эс тамгасы. Өзүңүзгө мүнөздөмө бериңизчи. Мен өзүм Кандай адамсыз? шайыр, ак көңүл, жумшак. Анан бирөөнүн көңүлүн оорутпаган, колуман келсе жакшылык кылган кишимин. Сизчи? Шайыр, ак көңүл, боорукер. Кичине ыза коркустагы. Менде ошондой качество бар. Ошолордун баары менде жок дегенсиң. Жокпу? Бар. Бар. Табыш алып койдуңузбу? Бар. Аха. Дагы кандай сапатыңыз бар? Ишенчек сапатым бар. Кайсыл сапатыңыз жагат өзүңүзгө? Кеч, жардам. Ошо ак көңүлдүгүм жагат. Жагат, Жагат. Сизгечи? Баарысы. Баарысы жагат. Мисалы мен эртең менен кечпи кандай эфир болбосун, шаңдырап отурганга аракет кылам да, ача айткандачы. Мынакей азыр эле жооп бердиңиздер. Айттыңыздар, мына ошол жерде жооптучу. Айтып койдуңуздар да, мен ушундаймын деп. Ошону окшошпойт. Бул сөздүк адамга жакшы маани тартылат. Бул сөздүк айтылганда азыр мен айтайын келип атат. Акбар айтты. Жок, мен айта албайм. Мен айта албайсыз. Тамгалап. Тамгалаппы? Сы деп айтып эле. Жок, сы айт, кезек сизде. О, сизде. Сы жок болуп калды. Таным окуя. Сарга такадыңар да. Сиз айттыңыз. Азыр эле өзүңүздү мүнөздөмө берип жаткан кезде өзүңүз тууралуу айттыңыз. Айтып салыптырсыз. Сиздин досторуңуз жаныңызда жүргөндөр кимдер ошондо? Тынч балдарында. Текчи балдарында да кой. Кандай жүрөсүз алар? Жакындаталуу. Шайыр, шаңду. Жакшы, эми тамга ачыңыз. Кайсы тамга бар деп ойлойсуз? Сиз жоон жакындатып атасыз. Мен айтайынбы жиде? Жо. Чыдабай кетип атат. Чыдабай атам. Шайыр, шаңду. Бул өзүнчө бир жанр. Жанр. Сиз өзүңүз ушундай адам экенсиздер. Досторуңуз дагы ушундай адам экен. Кандай сонун? Тамга айтайын? Тамга айтайын жок деген. Жок деген. Жок деген тамга айтып коюңчу. Шы тамгасын ачыңыз. Шы тамгасы Барбы? Шы. Шы жок. Шарик эмес. Шарик эмеспи? Шорик болду. Жакшы. Акбарбек гана. Мен деле тамга менен айтып көрүш керек болуп калды. Айтып көрүңүзчү. Болушу мүмкүнбү? Тамгасы Бар экен. Жакшы. О, болду азыр. О, ийден эки тамга чыкты. Ой болду да эми. Ой болду. Дагы бир тамга айтып көрөйүн, Дагы бирөөнү ачыңыз. Кыны ачыңыз. Кы тамгасы. Кы барбы? Ко. И. Он упай азыр сизде бар? Бар экен. Көрүнүп атат. Көрүп атасың. Рахмат. Бул не деген сөз? 1, 2, 3 жооп барбы? Жок, тамга айтып көрөйүн. Айтыңыз. Токтоп тур. Шы дебеңиз. Жок, шы дейм. Рыны ачыңыз. Тамгасы барбы? Жок. Менин атым Раиса. Жанары. Туура жоопту айталы. Урматтуу көрүүчүлөр, убактыбыз абдан тар болуп жеткен кезде азыр мындайгы туура жооп берген. Бул нерсени актерлор ойнойт. Сахнадан. Таптым. Комедия. Баракелде. Комедия? Туура жооп, комедия, урматтуу көрүүчүлөр. Саат 15 башка болот. Туура жооп, комедия. Мен сиздерге айтып коём. 15 башка болот. Азаматсыздар. Рахмат, бул суроонун жообун эч ким таба алган жок. Ошентсе да аябай көңүлдүү болду.
Жактыбы? Жакшы болду. Биринчи суроонун жеңүүчүсү Акбар Сүйүнбаев болуп өттү. Ал эми Токтогөз Аналиев агабыз абдан аракет кылды. Мына ошол Экинчи суроонун жеңүүчүсү сөзсүз түрдө жообун тапты. Аягында кичине жардам Биз айтып салдык, Рахмат, мына ушул убактыңыздарды аяп эртең менен бизге келип бергениңиздерге келип туруңуздар. Чыгармачылык ийгилик каалайлы, убактыбыз ченелүү. Кийинкиде көрүшкөнчө аман. Давай на сапалмаган, мейлеби? Азыр